мамлекеттерин карасаңыз канча? Ошол жерде культура налоговый статистика эң төмөн. Процентте көп кымбат. Мындайда дагы бир жалпак тил менен айтайынчы. Буга чейин 4-5 президент болду. Алардын учурунда министрлер, жогорку кеңештин депутаттары бардыгы уурдап, кыргыз элинин мүлкүн тоноп, карызга батырып келсе, ана бүгүнкү күндө биз карапайым эл төлөйбү ошол карыздын баарын эми бюджетти ошонун аркасы менен толтурайын деп атабы? Карапайым элге процент. Ошондой болуп калып атабы? Бизде эң төмөн айтып атпайм, кала патент менен иштей бергиле, силерде эч ким кассовый аппарат, мен сиздерге айтып коеюн, кассовый аппарат бул эч качан токтобойт, бул улана берет. Бул урматтуу шок фактураны платежчер. Шок фактура бул сиздерге тиешеси жок. Жок, мен шок фактура бизге тиешеси бар, именно. Накладной менен шок фактураны салыштырып көр, канча кымбат келсе келип атат. Налогка доставкага мен айтайын, мен мисалы, налогка доставкага. Ошол буга чейин силер алардын 3 товарын сатып берип, бирөөнүн чөнтөгүн байтып жүргөнсүздөр. Эсептенген нерсе заводко эле барып эсептеп болбойт. Вот ошо биз айтып атабыз, сиздерге барып туруп, ар бир сиздерге мындай айтып бериңизчи, эмне чыгат заводдон? Эмне чыгат? бардыгы келген товар өзүнүн паспорту менен счет фактурасы менен. Сиз деле бир мамлекетке өтсөңүз, өзүңүз паспортуңузду менен киресиз да, сиздин деле магазиндин өзүнчө мамлекет. Мисалы мен айылдарга доставка кылам, магазиндерге бияктан Дордойдон, Жухайдан, кайерде арзан товар бар, кайсыда бар алып туруп, мен акылды кылып барып доставка кылып берем магазиндер жетпеген товарларды. Азыр закупочный акт менен сиз кыла бересиз, сизге бар. Эл аябай нааразы. Акылбек Жапаров вообще эле кетиш керек. Siz atayın sürop PKM koyup alганга. Andan keyin boşot. Andan keyin 8 milyonga çeyin bolsоңуз, болду салык төлөп эле PKM менен эле сумманы көрсөтүп берип коюңуз. Азыр менен алаттар биздин жаныбызды койбойт атат. Кайсы базар айтыңыз? Аламединби? Магазин тузуна кечеде 40 канча миң еще плюс штраф. Нет. С такими ценами 8 миллионов, это за полгода чхат, да? Цены, инфляция, магазин. Цены растут как на дрожжах. По патенту. Мурун деле талап коюлган, азыр деле талап 8 миллиондон ашпаш керек эже. Патент менен иштеген. Ашпаса. Биз ошо төлөйүн деп макул болуп атпайлыбы? ККМ жок эле. Мен ККМди түшүнбөйм, мен. Да, это нам надо бухгалтера нанимать. 90% без образования. Колдонбойм мен телефонду. Она глючит, это интернет зависает. Не нужен. Очередь создает. Сначала условия создайте для этого. Условия специально созданы. Где? Не надо. Вы только требуете, вы только требуете. Через банки вы можете взять. Она работает. Ой, бирбайке мен көзчү ачайын десе, У меня мама торгует. Ачалба койду. Она работает через ККМ. Все прекрасно. Он шекер чоң магазин, мне говорят агенты, не могут. Контрафакт таратат. Жапарова. Сат просто время теряет. Пожалуйста. Болбойт алдырдай. Давай, жетекчиңер чакыргыла, болбойт бул. Балдарысы баккыланда. Нам жебей аш отуралы, биз барбыз силерди багып коюп. Болбойт дей бул. Мы против. Даем почти население. Biz багатабыз. Biz багатабыз. Магазиндер багат азыр. Азыр жетелеп барып текшерсеңер, ар биринде ойлогон кичи жуан. Мен де мына Китайча кредит берсе иштебей эле коюп турбайбы. Мен Ардолтой Тукунов аябай көп киши келет. Конкретно кимди чакырышасыңар, конкретно айтсаңыз. Эми конкретно ким чакырганыбыз биздин талабыбыз мынау жерде майда дүкөндөрдүн кичине бизнестер менен келдик. ККМге каршы келдик. Мынау жерде счет фактура дейт, ошого каршыбыз. Мээрде биз төлөбөйбүз деп келген жокпуз. Биз патентке төлөйлү деп келдик. Булар бизге түшүндүрөт 8 миллион. 8 миллион болсо да, болбосо да биз патент төлөгөнгө макул болуп атабыз. Ошон үчүн мына жерде биз ККМге каршы чыгып атабыз.
А булар болсо бизди дагы эле мынакей Акылбек Жапаров чыксын, ушуну күтүп атабыз биз. Мына өткөндө да келгенде мынакей обещать этип коюп эчтеке жок, жооптору жок. Атайын болуп атат да элдин каны. Билбейм, элдин каны сол уже эмнебиз калды мен кредит деген мынандай барыбызда мына жерде 90% кредит төлөп атышат азыр мына жерде. Кредит эмне? Эл катары бир 5%, 10% менен алсаң бир жөн. 25% менен кредит алганбыз барыбыз. Анда ошонун баарын төлөш керек да. Анан кийин чоң бизнестер жакшы текшерип атабыз. Чоң бизнес менен бизди деңештирбесин да. Туура эмес ошол. Эл аябай каршы бул Акылбек Жапаровдун. Ана мени жүрөттү, урмат бар дагы. Сен өзүң карапайым элден чыккан балам мен дагы. Сиздерге окшогон карапайым балам мен. Чортаманмын. Мындай болот, тикем жөнүндө маселе жок. Азыр мыйзам чегинде, закон чегинде каралып атат. Эгерде сиздерди кимде кирип кыйнап аткан болсо, мен өзүм көзмөл кылам дагы, телефон берем сиздерге. Маалыматты жеткизип турам. Азыр Каратадан келсеңиздер, Сокулуктан келсеңиздер, биринчи закон мыйзам менен карап турасыздар. Азыр өзүңүз бирөө-бирөөнө жолугуп атат. Күтүп турасыз. Жок, мында азыр эгерде мыйзам менен закон менен карап атат. Ошончо мени жөнөттү, мен кеңешчи. Как кеңешчи келетим сиздерге? Почему он сам не выйдет народу? Мы же простой народ пришли. Нет у него сейчас. Кого нету? Акылбек Жапарович тапшырманы берди. 2 күндүн ичинде чечилет. Тикем коюлбайт. Ошону айтып атат. Тикем коюлбайт. Уведомление берип. Ким берди аны? Налог бербейт азыр, Бербейт, эч ким болбойт, эч ким болбойт. Байке, болбойт. Мен айтып атам. Мага жөнөттү, Акылбек Жапарович мага жөнөттү мени. Уже азыр указание берди. 2 күндүн ичинде байке. Чечилет, эч ким буттоспойт, тикем болбойт байке. Болбойт байке, мына. Болбойт байке, айтып атам мына байке. Болбойт байке мына. Байке мен айтып атам, мен сиздерге закон мыйзам менен каралып атат байке. Мына не деп айтайын байке? Мен сени телефон алыңыз байке, мен визиттен бар байке, мына визитке берем байке. Мына визитке берем байке. Мына визитке берем, мына. Салатты айтып атам ғой, мен сізді закон менен каралып мен айтып атам, бүт баары сол жерден қалат. İlgerikele karapayım el kanda işlegen buğa çeyin. Oldu, ошондой эле болот. Oldu. Андай нерсенин кереги жок. Агай туугандар, устаган 1 минут. Мына Акылбек Дүйсөнбековичтин кеңешчиси байке. Мына кеңешчиси экен. Ок берейин. Токто Жумаев Урмат Ахматбековичтин. Мындайда биз сизге карапайым кара сөз менен айтып береличи. Мен жалпак тил менен айтып атам. Мен чиновник эмес, мен чортаманмын мен дагы. Кыскача айтканда, жөн жаткан элге тийишпей эле койгулачы. Биз өзүбүздүн арабабызды өзүбүз айдап атабыз. Өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз кылып атабыз. Анан тийишпей эле койсоңуздар болду. Тийишпейт. Мен сөз берип атам мен. Эркекке сөз берип атам мен. Тийишпейт мен. Мурун койдон болсо ошо ойдон кетет. Эч ким тийишпейт. Айланайын бир туугандар. Элим, журтум ошо ойдон калат. Эч ким тийбейт. Байке. Колун берди, видео тартты. Байке. Эч кандай тикем жанагы айткан мусул жок болот деп. Мен карайм, мен болду. Сокулкада барам, Карабатага барам, Нарынга барам, Батинге барам. Менде кудретте жетет мени. Айтып атам, тийишпейт. Мен айтып атам, мен как советник айтып атам, как советник айтып атам. Байке, кечирип коесуз, бирокчу мына, байке. Мына карап туруп айтып коелу буяка. Бирок сиз мен айтып атасыз. Сизди бу жерде эч ким тааныбайт, чынын айтыш керек. Мен азыр айтып атам. Элдин баары Акылбек Жапаров келип атам, мен Акылбек Жапаров тааныйт. Кеңешчи мен. Керек бизге. Мен сиздерге окшогон карапайым элден чыккан баламын. Мен чортаманмын, мен чиновник эмесмин. Ой, сизге окшогондор толтура кетип. Толтура эмес, мен документальный турбайм. Ар бир кишинин немеси байке. Мына элдин бири гана талабы. Отурбайсыз, уксаңыздар. Эмне кылалы, кетелиби, талайлыбы? Жок,
Налоговый кызматкери берге келсин. İslam, gel koy. İslam'ımıza gel koy. Nemesi? Turat, bu eski kıymavat. Ya yeni sizi okudunuz. Harat, koy durun. Tıştan havaya tuğanlar. Hazır tıştan havaya. Hazır tıştan tırsalar. Tuğanlar, tıştan havaya. Çerdan pisi hukuk koy. Men aytıptam, men filmlerde Sovetlik aytıptam, men aytıptam. Hazır bu iş aytıptam. Bulaşayım aylanlar. Ondan geliyor gelmeyin. Ulan iki kişiden söz verdi. Ondan gelirken patlak vererken olmaydı. Bolbak ben özüm karayım, bir tuğanlar men karayım. Men karayım, men telefonu alalım, men karayım. Men mamurdu bervatam. Mamurun bervatam, men özüm karayım. Kocaman sargı bir kıdırıp çıkan men. Karavaldan sokuluğa tutmam men. Eski soyacak alak. Men aytıptam. Koyup durursun. Bu otoman başı. Men aytıptam. Geçen gibi sargı birolerden dönüp atar. Men aytıptam gelip hırmat barım. Sen özüm Jalpak tilmeden söylegen balasın dep oşon için men geldim da men Jalpak. Geçende kızın aylık aral kupiyetlerin buna bölüştürüp verin mınday dep durup bunu da çeçken yok. Kalkmayışlar. Çeçkin odat diye evde çeçkin odat diye. Niye oynasın? Çeçken yoksun. Bizim öyle ilan koymuşlar çeçken. Hey dışına Azır. Ağay tuğanlar meseleyi sonucuna çekilsin desek maruz madaniyatlı olup uğur görüp ana sura verelim. Gönüle pazar kılarken de ne fayda berdi? Artmaşırsın var. Artmaşırsın yaxşı var. Madaniyatlı olmayın. Televizyonda tartışın. Саламатсыздарбы, мен салық системасының жетекчиси болом. Бүгүнкү күндөгү абал боюнча мен Не слышно, Байка? не слышно. Акырын туруп тургуч. Чтобы слышно было, давайте друг друга уважать, в конце концов. Урматтуу элчү, эмне себептен бүгүнкү күндө биз ушул текшерүүлөрдү жасап атабыз? Текшерүүлөрдүн себеби бүгүнкү күндө бир дагы келген импортер салык төлөбөй, келип туруп салыгын төлөбөй товарын сатып кетип калышып атат. Ушунун бардыгы, кой турупсуңар, ушунун бардыгы сиздердин ушундай болуп атат да, бүгүн контрабанда Уклачы. Бүгүнкү күндө эмне себептен бизде производство өнүкпөй атат? Себеп дегенде бир да производитель бизге келгенге такыр эле кызыкчылык жок. Жок, уксаңар, ук койгулачы эмне? Түшүндүрүп берди эле. Уклачы. Не себептен ушул производителдердин бардыгы? Элдин маанайын көрүп турасыздар. Биз буну айтып атканлардын баарын жаттап бүттүк. Силерге айтып бере алабыз мунун баарын. Биз мыйзамды биз жазгандай эле болуп калдык. Баарын жатка билип калдык. Ар бир начальник, ар бир зам начальник бардыгы тең бизге түшүндүрүп атат. Анын баарын жатка билдик. Жөн гана айталы. Просто эле элге тийишпей эле болот. Тийишпей эле болот. Элге тийишпей атабыз. Производительдерди барып завод бар. Элге тийишпей атабыз. Производительдерди барып завод. Ай, токтосоңуз эми. Ай, заводдорду текшербейсиңерби силер? Ооба. Магазинге эмне келип туруп атасыңар? Тачатып атпайсыңар. Элдин баарын. Бул мындай болуп атат. Бир заводко барып туруп пост койсок, ал башка жерде машинасы менен ача коюп туруп, ал жактан чыгарып, ошол жактан кирип атат. Үлгүрбөй атабыз. Покой бергиле да иштесин. Покой бериш керек да элге. Не болот? Билдин кандай Так, 8 миллион боюнча эмне айтасыз? Билебиз, айтасыз. Ооба, 8 миллиондон ашса 4% төлөйсүң. Кел азыр, эркекче оолашып туруп, любой магазинге, любой комокко киребиз.
Хронометраж кост, bir saat kaça, bir günde kaça. 8 milyon düşü Bayke. Zaprашta любой кому çıkar. Таможнядан текшериш керексиңер. Барып ошол жактан текшеришке бизде эмес. Айтты кандай, айтты. Таможнядан текшериш керексиңер. Укпайсыңар, эми силерден жок уксаңар, силерден биздин жараныбызсыңар. Байке сиз нан жейсиз. Кыргыз элсиңер. Уй жейсиз Байке. Кыргыз эл болгондон кийин бир аз болсо да соодадан салык төлөш керек. Биз ошол сиздер патент төлөп атасыздар. Анысына кийин силерге суроо коюп атат. Биз болгон айтып атабыз. Сиздер ушул алган товарды биз ошону контролдоп коелук деп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол болгон. Болгон эмес Байке. Мына Байке. Эч ким салык төлөбөсө кантип жашайт? Мына Байке. Бай төлөп атабыз. Жакырчылыкка барайлы. Байке. Просто КТМди алгыла деп атабыз. Счет фактураны алгыла деп атабыз. Бул деген Кыргызстан өзү, бул Кыргызстан ККМди ойлоп тапкан жок. Бүт дүйнө ушул ККМди колдонот. Ал даражага жете элек Байке. Анда ушинтип эле жакырчылыкка кете берели, африканский мамлекеттерге окшоп. Байке. Уркулачы. Кимде бар? Соседний страналарда ККМ. Марат сага мындай кол берди. Мен тааныбайм. Ачык тааныбайм. Просто андай дегенде бир элдин талабычы мына кыска эле айтайынчы, бери элечи. Мурда буга чейинки немеде мисалы эч ким карапайымга тилиге тийген эмес. Эч ким тийген эмес. Эл өзүн оокат кылып келатат. Эч ким мамлекеттен эч кандай неме Менак шартында жашап атабыз. Менак шартында койгулачы. Сиздердин бардыгыңыздарга эч кандай сурообуз жок. Биздики сурообуз сиздер аркылуу ошол импортировать эткен именно бизге тийишип атат. Бир гана сиздер жактан келип. Жөнөкөй магазинге тийишип атат дейм. Эл илгертен келаткан патенттер төлөп эле келатат. Туурабы? Кайсы кимдин кандай магазини болсо, Bizim çocuğumuzdan alışveriş. ошого биз штраф салбайбыз. Биз болгону сиздерди Таможня налогторду коюңуз ошол жерден караңыз. жок, эмне себептен биз ушунун бардыгын Аркылуу эмнеге биздин аркылуу биз бүгүнкү күндө маданият биз сатуучубуз. маданияттуу жолу бар. Биз сатуучубуз. Биз товар алган билебиз, саткан билебиз элге. Болду ошол эле. Силер элге ошол жерде таможняга барып налогторду койгула. Ошол жерден текшериңиздер. Сиз деген биз сизге суроо койгон жокпуз. Биз айтып атабыз, болгону ошол счет фактура менен алыңыздар деп атабыз. Счет фактураны ошону сиз представительдерге жеткизиңиздер, фирмаларга бардыр, чогултуп общий. Бүгүнкү күндө сиздерге мына мен айтып коеюн. Катуу айтып сүйлөп атат. Биз эл менен эмете албайбыз. Бизге Акылбек Жапаров керек. Акылбек Жапаров чыксын да түшүндүрүп берсин. Биз тарайбыз. Ачык эле айтайын сиз. Элдин жашоошартты башкаларга Акылбек Жапаров. Biz buna hemen biz gelgenibizçe biz налог төлөбөйбүз деп келген жокпуз. Biz налог төлөбөйбүз деп келдик. Налог төлөйбүз, патент менен төлөйлү. ККМди biz признавать этпейбиз действительно. Bu kişi айтат, хотите вы этого, не хотите дейт. Мы этого не хотим. Бул ККМ деген Мы против ККМ. Мы против Коррупцияга жол ачып атасыңар. Жаңы коррупцияга кайта наоборот Sizge айтайын, мына елдер айтат. Коррупцияга жол ачып атасыңар. Жаңы кормушка ачып атасыңар. Налоговыйлар, токто мен, токто. Россияда бар бекен ККМ. Бар, токто. бүт дүйнөдө бар. Дүйнөдө бар. Биз дүйнөдө деңгээлибиз жетелек. Ол жерде мындай болуп атат. Деңгээлибиз жетелек. Мага кредитчи 25% менен берет. Түшүнбөйсүздөр. Туура десек да болду. Силер алдын айтып атпайсыңар. Азыр мына биз бүгүнкү күндө бир да магазинге штраф салбай атабыз. Салынып атат. Салынган болсо мен ошону алып коеюн. Мен аттым Марат Капозов караота болду. Уведомление жаздырып кет. Азыр мындай. Биз болгону Кодексте кандай жазылган эме? Күнү түнү бартыр. Уксаңар эми. Карапайым элдердин канын ичип атасыңар. Налоговый. Мен дагы бир жолу айтып кетейин сиздерге. Бир дагы магазинге штраф салбайбыз. Болгону укпагылачы эми. Эл журт. Укпайбайсыңар. Биз болгону сиздерден талап кылганыбыз ушул мамлекеттик Ana төлөдүк деп Байке сиз катуураак сөйлөй албайсыңыз. Кечир болсо ачык айталы. Уксаңар эми. Биз болгону сиздерден импортироваться этилген товарлардын бардыгын
ошолорду көргөзүп бериңиздер деп атабыз. Жок, биз болду. макул. Бар заводко Бизде магазинде причем майда мынада чакан бизнесте байке Таможняда эмне отурат деп. Сиздермен биргелешип 8 миллионду кайдан алдыңар анда? 8 миллиондон цифраны кайдан алдыңар анда? 8 миллион? Себептенде ушуну дем бизнесмен биригип 8 миллион бар отурат жерде любой биринчи комокор. Чыгып кетет. Каждый комок төлөп. Жок, уксаңар эми бул мындай болуп атат да. Бардыгы төлөгөнү мындай болуп атат. Патент урматтар. Мен ардылды тукумук десең эле чыгат. Мен нормал алматыда. Biz de